Салам алейкум, сени менен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Эң биринчиден биздин досторубузга өзүңдү тааныштыра кетсең. Салам, мен Сейт Ахматова Малика, Мейримчи кыздар федерациясынын улуттук тренери. Мен 2004-жылы Чүй районуна караштуу Кээт айылына жарык дүйнөгө келгем. Азыркы учурда Өтөгөн айылынын Жапаркы Абаев орто мектебинин 11-классынын бүтүрүүчүсүмүн. Чоң рахмат. Анда эмесе экинчи суроо ушул биздин үй бүлөгө, биздин федерацияга качан жана кантип кошулуп калдың эле? Мен Мадинадан 11-октябрда кыздар майрамы болот экенин угуп, биздин мектепте иш-чара болорун угуп, келип катышып, Мырзабай агай менен таанышып, федерациянын мүчөсү болуп киргем. Ошондой эле федерацияга көптөгөн иш-чараларга катышып, тренерлик укукту алдым. Чоң рахмат анда маалыматыңыз үчүн. Малика, кийинки суроого өтсөк, ошол жогоруда айтып кеткендей, ар бир адамдын кыялы болот, максаты болот. Сенин келечекке койгон кандай максат пландарың бар? Менин кыялым, мен келечекте кыргызымдын букура кыздарынан болгум келет. Өзүмө жаккан, өзүмө жарашкан профессияга тапшырып, ошол окуу жайды окуп, ийгиликтүү аяктагым келет. Жана ошондой эле ата-энемди уят кылбай, аракет кылып окугум келет. Ошол. Анда эмесе ушул кыялдарың, максаттарың ишке ашат деген үмүттөбүз жана ийгилик каалайбыз. Анда эмесе достор, бүгүнкү чыгарылышта биз менен Мейримчи кыздар федерациясынын мүчөсү, активдүү биздин досубуз Малика болду. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү кыскача интервьюбузду аяктасак.